Көрсөтүүнүн өнөктөшү Алесто Плисеро сулуулук борбору. Айым жана сулуулук бул эки сөз бири-бирине тыгыз байланышта, бирок баарыбыз эле байланыштырып биле бербейбиз. Бир гана өз эмес, башкаларды сулуулукка үндөгөн ага салым кошкон айым бүгүн биздин студияда конокто. Гүзат айым, саламатсызбы? Саламатсызбы, Бери? Студияга кош келипсиз. Рахмат. Маанайыңыз кандай? Жакшы. 2015 жыл аяктап, 2016 жылдын босогосунда турабыз. 2015 жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду? Жана 2016 жыл кандай максаттарды алдыңыздарга, пландарды коюп жатасыз? Рахмат сурооңузга. 2015 жыл мен үчүн абдан түшүндүү жылдардан болду, жакшы жылдардан болду. Көп ушул чыгармачылык ийгиликтерди алып келди мага. Көп жакшы инсандар менен тааныштым, көп адамдар менен тааныштым, көп жерге бардым деп айтсам болот. Мындан 2 жыл мурун Москва шаарында ошол сулуулук академиясы бар. Ошол жерден барып окуп, повышениямды, ошол квалификациямды жогорулатып келген элем. Быйыл дагы ошо жайында барып, 2 жумадай жүрүп, семинарга катышып келдим. Ошо анан Алесто Плисеро студия ачканбыз. Ошо Кудай буйрса, ошол келаткан жылда эми азыр кичине мындай кандай десем, ошо убактылуу азыр башка жерде иштеп турабыз. Эми Кудай буйрса ачылса, ушул жазгы маалда ачылса, чоң студия ачып, ошол жерде окуучуларды окутабыз, студия болот. Кандай багытта окутасыздар? Канча түрү боюнча? Түрү көп ал жердечи. Мисалы үчүн стилисттердин түрү көп, там чач боюнча, макияж боюнча дейт окугандар болот. Кээ бири мисалы үчүн жөн эле тырмакты же модель болом дейби, ошол тармактын баарына Кудай буйрса ошо окутканга аракет кылабыз да. Жакшы, сулуулук боюнча да кеп атабыз. Мыкты визажист болуш үчүн кандай адам болуш керек? Эми мыкты визажист болуш үчүн буга көп практика керек да. Окууну бүтүп алып эле, мисалы үчүн кээ бир жерде 1 ай окутат экен, кээ бир жерде 2 ай окутат экен. Эми ар кайсы жерде ар кандай, бирок бул убакытта эмес, негизи ошол окуткандын качествосунда да. Биринчиден, экинчиден бул бүтүп алып эле сразу мыкты визажист болуп кетем деген бул чоң жаңылыштык. Бул визажист, жакшы визажист болуш үчүн буга деген кандай десем, талап, убакыт талап кылат да, көп убакытты талап кылат. Практика жүзүндө көп иштеш керек, көп семинарларга барыш керек. Эмне дегенде биздин ушул профессиябызда барган сайын макияждын түрлөрү, чачтын түрлөрү, негизи мода бүт эле алмашат да, бат-бат алмашып турат да, ошонун баары бир тыгыз байланышта. Ошон үчүн буга көп убакыт кетет да. Бул жерде дагы художник да болуш керек. Себеп дегенде биз деген сулуулукту сүрөтүн тартып атпайбызбы? Бетке сүрөт тартыш бул оңой нерсе эмес да. Ошол эле көзгө жанагындай көркүн чыгарып, каштын сүрөтүн тартып, мисалы үчүн мурдун кырын чыгарып, оозду кичирейтип, чоңойтуп, бетти чоңойтуп, ошонун баарын, ошондон бул только ал эле эмес, еще келген клиенттин дагы, мисалы үчүн бизге ошонун мүнөзүн сезиш керек, кайсы жерде иштейт, ким болуп иштейт, мисалы үчүн кайсы жака баратат, эмне кандай десем, бир торжество, кандай бир майрамбы, ошону баарын сурап, билип, эме кылып, анан ошонун баары бир байланыштан келгенде унчукпай эле жөн эле жасап койгон бул да туура эмес. Биз деле мындай анча-мынча психолог болушубуз керек да, билишибиз керек. Может быть, бизге балким ал келген аял аябай назиги, то есть характери абдан жумшак, мамилеси. Эми биз мындай аябай кандай десем, андай кечки макияж эме жасап койсоң, дал келишпей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошонун баарын караш керек да. Алдын ала сурап алып анан жасайсыздар. Сөзсүз түрдө. Жашоодо өзүнүн стилин таппай жүргөн кыз келиндерге кандай кеңеш берет элеңиз? Эми мен ошо визажист катары көп жерге барып калабыз да. Эми мисалы үчүн тойлорго же көчөдөнбү же андай көп көрөм да. Айымдардын жашы болобу, улусу болобу, жанагы өзүнө жарашыксыз кылып, мындай боюнуп алганычы, бул албетте көзгө аябай жат көрүнөт. Эми мен өзү үчүн деле окуп алса, бул
кандай десем лишний болбойт го деп ойлойм да. Эми андай деле каражаты болбосо же мындай убактысы болбосо же эмеси болбосо визажисттерге кайрылып бир өзүнүн стилин таап ошо өзүнчө бир консультация алып алса бул жакшы болмок да. Бул негизи макияж бул негизи аял кишиге керектүү нерсе экен да. Тем более азыркы убакта көрүп жатасыздар, айымдын көбү эле мына 100%-тин бир 70% эле мисалы үчүн азыр өзүн карап аябай кийинип ошол жакшы кийинип дегендей өзүнө жараштуу көп айымдарды байкайм да. Бирок тилекке каршы ошо эптеп эле боюнуп алып жана жүргөндөрдү деле көрөсүң да. Жаш кыздар деле мисалы үчүн жаштык бул өзү эле сулуу да. Жаш кыздар жашынакай кыздар жана бетине аябай көп упаны коюп алып же тональный кремден коюп алып же аябай көзүн капкара кылып боюп жарашсыз өзүнө жарашпагандай кылып боюнуп алат да тилекке каршы. Бирок ошондой кыздарга айтат элем, сөзсүз түрдө ошо стилисттердин бир кеңешин алып жакшы болот эле да. Адис катары айтсаңыз, биздин саясатчылар өз стилин таап, кийингенди жана боенгонду билишеби? Өзүңүздүн жеке пикириңизди? Бул эми менин жеке пикирим. Мен эч кимге таарынткым келбейт, сын таккым келбейт. Бирок мен пикиримди сурап атсаңыз, саясатчы аялдардан азыркы келген ушул эмеден 6-чакырылыштагы депутаттардан көп эле айымдарды байкадым да. Ошо жакшы вкусу менен келген, ошол макияжды да туура койгон, кийинген жагынан, бүт жагынан, чачы жагынан, бүт жагынан өзүнө дал келишкендер көп да. Бул сүйүндүрөт. Кадимкидей бизде эмне дегенде бул депутаттар бир эле ал депутат эмес, бул биздин кандай десем Кыргызстандын биздин жүзүбүз да, туурабы? Ошон үчүн бизди Кыргызстанды көп жерге тааныта турган, көп жерге бара турган. Ошон үчүн мен ойлойм да, мындай нерсе, мындай саясатчылар биринчиден бул өзүнүн келбетине абдан маани коюш керек да. Жакшы. Стилдүү саясатчы же шоу чөйрөсүндөгү адамдардан кимди баса белгилеп айта аласыз? Эми шоу чөйрөсүндө айта келсем, мисалы үчүн алып баруучулардан бар, эми баарыңыздар эле билсеңер керек, Айгүл Курманова деген абдан мындай кандай десем жагат да мага, ошол айымдын стили жагат. Аксессуары, боенгондору, мисалы үчүн кийингени, бүт алып жүргөнү, сүйлөгөнү бүт дал келишет. Ошондой эле Салтанат Саматова деген бар айым. Эми алып баруучулардан болсо көп эле дикторлор бар. Ошо дикторлордон айта кетсеңиз, пикириңиз кандай? Дикторлордон алып барган стили жагы, боенгону, кийингени, бул визажистке кийим дагы кошо кирип кетет экен, чачы дагы кошо, баардыгын бир айкалыштырып алып жүргөн дагы. Туура. Эми мындай да, бизде бери мисалы үчүн бир жака баратканда келгенде сөзсүз түрдө сурашыбыз керек. Кайсы жака баратат? Бул эмне, майрамбы же бир деловой бир жолугушуу болобу же ошого карата болуш керек да. Анан бир кандай десем серьезный бир встречага баратса, анан кийин кечки макияж жасап койсоң, бул өтө чоң ошибка да. Ошон үчүн ошонун баары кандай десем дал келиши керек. Эми алып баруучулардан болсо, мурун азыр эми депутаттык эмеге созывка депутат болуп кетти айым Лунара деген айым абдан жагат, өзү мындай баарын кандай десем ченем менен жасайт да. Макияж, мисалы үчүн макияж жөнүндө айта кетсе, мындай ченемдүү, өзүнө жарашыктуу болуп коет, кийингенин дагы аябай жактырам мен. Ошондой эле ошол дагы бир айым бар, алып баруучу, азыр атын унутуп атам. Кечиресиңер, азыр айым ошо эсиме чыгып кетти. Дагы сулуу болуш үчүн ден соолукка кандай кам көрүш керек? Эми экөө бири-бирине байланыштуу нерсе го деп ойлойм да. Буга сиз кошуласызбы? Албетте, ден соолугу жок адам кантип сулуу боло алат? Албетте, биринчиден бул ден соолукту караш керек. Ден соолук болбосо эчтеке көңүлүм да келбейт да, туурабы, ооруган адамга. Ошондуктан бул баарын кандай десем
туура тамактануу, туура жанагы убакытты туура үнөмдөө, убакыт менен уктаганга аракет кылыш керек. Эмне дегенде кээ бири жумуш деп эле уйкуга канбай калып же эметкенде бул сөзсүз түрдө особенно аялга мындай келбетине чыгат да. Көздөрүнүн асы шишип калат, же болбосо жана ичкиликти көп ичип, же тамеки чегип эметкенде бул сөзсүз түрдө көзү билинип калат ошондончу. Жана көздөр шишип, көзүнүн астына мындай кругтар түшүп калат. Ошондон билсе болот. Же болбосо ооруп жүргөндө жандай дарыны көп ичкенде ошонун баары бетке чыгат да. Туура эмес тамактансаң, майлуу тамакты да көп жесе, негизи ошонун баары билинет. Ошондуктан бул туура тамактануу, туура баарын орду менен кылган, кандай десем, кечиресиздер, бирок орусча айтканда правильный образ жизни деп коет. Ошондой кылганга аракет кылыш керек да. Спорт, бул жерде спорт менен машыгыш керек. Эми баарына эле прям спортзалга бара алам эмес, бирок спорт менен да машыгыш керек да. Бул жерде лишний вес алганда дагы кадимкидей бул зыян да жүрөккө, негизи давленияга дегенде. Ошондуктан тамакты дагы үнөмдөп жеп. Жакшы. Ушунун баары байланышта. Өзүңүз сулуулугуңузду кантип сактайсыз? Диета кармайсызбы же спорт менен машыгасызбы? Өзүңүз тууралуу айтыңызчы, сулуулугуңузду элге айтыңызчы. Сулуулугуңузду кантип сактап жүрөсүз? Мен андай деле секретим жок, айпери. Прям моундай кылам деп. Мен негизи башынан эле майлуу тамакты жебейм. Күчтүү тамактарды жебейм. Этке таптакыр жокмун. Бирок жеш керек. Эмне дегенде анда железо бар эмеспи? Тооктун этин, балыктын этин жеген жакшы көрөм. Бирок ошо малдын этине жокмун да. Камыр тамакка көп жокмун, негедир билбейм. Мен атайын диета эмес, бирок негизи жокмун да башынан эле. Ошол майлуу тамактарга тамакты абдан ылгап жейм да. Эми спорт менен десе, спорт мен кичинекейимден бери эле жанагындай художественный гимнастика менен заниматься эткем. Мени ошол апам 4 жашыман эле берип койгон экен да. Ошол анча-мынча до сих пор деле заниматься этип калам. Шпагатка деле отура берем. Ошо эми азыр көп убакыт тар болуп калды ага. Бирок сөзсүз түрдө эртең турганда гимнастика кылып, же эме кылып спорт менен да машыгам. Өзүмдү караганга аракет кылам. Эмне дегенде биз сулуулук чөйрөсүндө иштегенге байланыштуу сөзсүз түрдө биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек да. Жакшы. Сулуулук чебери болбосоңуз ким болмок элеңиз? Эгерде бул профессияда иштебей калсам, мен сөзсүз түрдө врач болот элем да, дарыгер. Эмне дегенде бул медицина мага абдан жагат. Бул бала кезден эле кыялданып келген, кандай десем, ушул максатымда, ушул эмнегедир ушундай ишке ашпай калды. Эми бул жерде билбейм, же өзүм жаштык кылып койдумбу, же үйдөгүлөр көп түшүнгөн жокпу. Ошо апам көп дарыгерге барбай эле койчу. Эми өмүр бою ушинтип дарылап, ошо жана ушундай билбейм, иш кылып колдободу да. Бирок мен ошону бекер кылган экем. Азыр негедир аябай жагат ушул профессия, ушул врачтарды көрүп, дарыгерлерди көрүп аябай суктанам да. Халат кийсем, ушинтип иштесем деген бир балалык изденине келаткан бир ушу эмем бар эле да, максатымчы. Орундатканга аракет кылып көрөсүзбү? Же кеч болуп калды деп ойлойсузбу? Эми азыр кеч болуп калды го, ал үчүн да иштеп, ага да практика керек. Ал мурункудай деле жаш эмеспиз, эми ага деле убактым да жок. Эми азыркы жумушум деле өзүмө жагат, өзүмдүн көңүлүмө жагат. Мисалы үчүн мен өзүмдүн жумушуман аябай, кандай десем, канааттанам да өзүмө ушу иштеп атканыма. Сиз кош кесиптин ээсисиз. Буга чейин башка бир кесиптин ээси болуп, андан кийин бул кесипке өттүңүз. Ушул туурасында айта кетсеңиз. Ооба, бул кесипке иштегениме 7 жыл болду. Буга чейин бул мындай экен да, эгерде ушул ички дүйнөңдө, ушул көкүрөгүңдө кайсы ушул жашаса, мисалы үчүн мен чоңойгондо кичинекей балдардан сурайт го, чоңойгондо ким болосуң депчи. Кээ бир айтат, там мугалим болом, же дарыгер болом, же болсо
бир балерина болгондо ар кандай бул көрсө бул кичинекейинен эле калыптанган уже жана көңүлүңө жаккан профессия экен да. Мен ошондо айтчу элем, мен дарыгер болом деп. Анан кийин ошол жана балалык кезде окуп жүргөндө, студенттик кездерде окуп жүргөндө өзүмдү да боеп, анан жакын курбуларымды да боеп койчумун. Бирок азыр эстесем күлкүм келет. Эмне дегенде, ал убакта билбейсиң да, ал убакта деген правиласы жок да. Мисалы үчүн колуңа кандай боек дейсе, боенот деген ушу экен деп эле бир боенуп алчубуз да. Эми азыр кээде эстеп калсам аябай күлкүм келет. Мындай ушул жарашабы, жарашпайбы, же кандай көрүнөт деген деле ой болуп тур да. Ошол эми ал жаштык кез болсо керек. Анан кийин 16 жыл мен бантта иштедим. Бул деле жаман профессия эмес. Эң жакшы, мыкты профессиялардын бири. Бирок бул кандай десем, мен көңүлүмө жакпаган профессия да. Бизде апабыз көп жыл ошо эсеп кысап Министерство финансыда иштеп келди. Ошого байланыштуу болсо керек, баарыбыз тең ошо финансист кылып койгонда. Бирок ошо көп жыл иштегенден кийин негедир мен эми өзүм үчүн барып окуп көрөйүнчү, бул негизи макияж эмне баардык эле айымдарга кандай ашыкча кылбайт деп эле бир курска барып калдым. Ошол эми баарыңыздарга эле мындай баарына эле таанымал ошо жана Замира Молдошованын ошол 2 айлык курсуна барып окуп, отпускка алып барган кезим. Өзүм үчүн окуп алайын деп, үйдөгүлөргө деле айтпайм. Эми уялдымбы же билбейм, мындай эми болобу болбойбу деп бир бардым. Болбой калса эми өзүм үчүн эмне деп. Анан окуп ошондон кызыгып кетип, анан ошо мугалимибиз да бир Камила деген аябай жакшы кыз бар эле, айтып калды, меже сиздин бир шыгыңыз бар окшойт. Бат мындай айткан нерсени бат эметип келсиз, кабыл алат экенсиз, аябай берилип иштейт экенсиз. Сабак бүтсө деле ушул жерде жүрө берчүмүн да. Кээ бирде болуп калат да, мисалы үчүн кечигип келген бир эмелер болуп калат, айымдар. Эми ал жерде бекер да жасагандар. Ушу кечигип калдым эле, алып коесузбу, мени мынтип коесузбу, кичине боеп коесузбу деп тим эле эметсе, мен ошо үйгө шашпай ошого деле ыраазы болуп эле ала берчүмүн да. Анан ошого байкашкан окшойт. Анан кийин ойлонуп жүрдүм. Может быть, кесибимди алмаштырсамбы деп. Жакшы. Бирок корктум. Эмне дегенде, өзүңөр түшүнөсүңөр, банкеден сразу эле бул визарстка өтүп кетиш, бул таптакыр эле жашоом 180 градуска айланып кетти да. Эмне дегенде, бул банк бул өтө эле строгий да, мисалы үчүн ал жакта бир камеде жүрөсүң да. Анан бул деген шоу бизнесмен айланыш керек, сулуулук чөйрөсүндө айланыш керек. Мен анын көп нерсени билбесем, ойлондум, ар ойлондум, бери ойлондум, анан бирок ошо акыры аягы ушуга келдим да. Жакшы. Биздин медицина косметология боюнча мыкты адистерди камсыздандыра алабы? Албетте камсыздандыра алат. Эмне дегенде, бизде азыр мыкты косметологдор көбөйүп баратат. Мындан мисалы 10 жыл мурун ошо 1-2 эле болсо, азыр көп. Бул косметолог болуш үчүн, мисалы үчүн азыр косметолог врач, косметолог эстетист деп коет. Негизи косметолог болуш үчүн врач болгон жакшы да. Чоң окуу жайындагы жанагы медицинагы институтун бүтүп, дерматолог болобу же кайсы жагын ошо бүтүп, анан косметолог болсо, бул мыкты адис болот да. Эмне дегенде, бул терең ошону изучать этет да. Бул мисалы үчүн беттин бузулушу, айымдарды айтайын. Бул жөн эле кожадан эле эмес да, териден эмес, бул ички органда бир жерде сбой кеткен болот да. Мисалы үчүн ашказан ооруган болобу, же болбосо көп дарыланып, же антибиотик көп алгандан болобу, же төрөгөндөн кийин бетке так түшүп кетет. Мунун себеби толтура да. Же болбосо жана подростковый эмеге жашка келгенде переходный возраст болуп, ошондо да бет бузулат. Ар кандай мунун түрлөрү абдан көп. Ошон үчүн бул жерде сөзсүз түрдө врач болуш керек да, медициналык образование болуш керек. Жакшы, сулуулук дүйнөнү сактап калат деп айтылат го, Кыргызда бир жакшы кеп бар го. Айымдарга сулуулук тууралуу жакшы бир кеп кеңештерди бердиңиз. Эми кептин угун сиздин жеке жашооңузга бурсак, өмүргөчө балалыктан башталат дейт. Балалык чагыңызга сар эсеп салып, ата-энеңиз туурасында айта кетсеңиз. Мен өзүм ошо Токмок шаарында, Чүй областында төрөлгөм. Балалыгым ошол жерден өттү, ошол жерден төрөлүп, ошол жерден чоңоюп,
Кийин чоңойгондон кийин ошол жакта мектепти бүтүп, анан кийин бул жакка апамдын колуна келдим, Бишкекке. Ошо эмне десем, эми балалык бул эстен кеткес кез да. Эми балалардай болуп эле мен деле ошо тентек кыз болуп чоңойгом. Ошол анча-мынча урушуп эметип калышчу. Эми бул балалык кез баарына эле ошондой болсо керек да. Көп эми айта берсе буга убакыт жетпейт го, бирок кандай десем, мен тентегирээк болчумун да кичинекейимдечи. Билбейм эмнеге. Жанагы айтып атпаймынбы, жана медицинаны жактырам депчи. Ошол бала кезде эле мектепке бара электе эле мен ошондо коркпостон, жанагындай жүргөмүш болобу, чычкан болобу, балдар корксо мен коркчу эмесмин. Ошолорду кармап мен операция жасайм деп эле, кескилеп эле азыр эстесем ушундай күркүм келет. Ошентип мен врач болгондо эле ошолорду кескилеп берчим, баары эсимде. Ошентип бир ушундай окуя болгон, апам до сих пор айтып калат. Ушуга чейин чычканды кармап алып, эки бутун эки колун кармап алып, мен операция жасайм, мунун ичин көрүшүм керек, ичинде эмне бар экен деп кескеним эсимде. Ошо ойлойм, азыр мен ошо врач болсом, может, мыкты врач болот белем депчи. Бул канда немеден деле коркуу сезим болуп тур мендечи. Бул канайбы же баш үзүлүп калабы же. Ошо Бүгүнкү күндө деле коркпойсузбу ошону көргөн? Коркпойм. Операцияны деле, мисалы үчүн, мен YouTube азыр эми интернет баары эле доступный болуп атпайбы, баары эле ошолорду ачып көп көрөм, бирок эми көбүн түшүнбөсөм дагы, бирок көрөм да, эмнегедир кызыгам. Ошо кандан коркпойм, эме кылгандан коркпойм. Ошол бул өзүмдүн ошол кандай десем, билбейм, эми айта албайм да. Табиятыңызга жаккан нерсе болуш керек. Ошондой го дейм. Канча бир туугансыз? 3 бир тууганбыз. Мен эң улуусу болом. Менден кийин 2 иним бар. Ошо ар бири үйлөнүп жайланган. Ошо майрамдарда жолугушуп турабыз. Же меникине келишет, же ошо инимдер очередьмен чыгып турушат, иш кылып. Ар бир майрамда сөзсүз түрдө жолугушуп турабыз да. Жакшы, сырттагы жумуш менен үй ичиндеги жумушту бирдей алып кетүүгө мүмкүнбү? Эми сырткы жумуш менен үйдөгү жумуш алып кеткенге мүмкүн, бирок эми мен баары үчүн мен өзүм үчүн айта кетсем, мен жумушумдун көп болгонуна байланыштуу. Мисалы, мен семинарларга да көп чыгып кетем, командировкага көп кетем. Мен жайында 10 күн эмес, уже бир жума Ошто жүрүп келдим. Ал жакта семинар өткөрдүк, университеттерде семинар, лекцияларды өттүк. Ошондой эле мен Москвага, эмеге, башка шаарларга, семинарларга кетип калам. Съемкаларда көп жүрөм абдан. Кино болобу же жана көбүнчө клиптерде болобу, ушундай эмеде көп иштешебиз да. Ошого байланыштуу мен үйгө да убагында келе албай калам. Анан эми дайыма эле үйдү алып кете алам деп айта албайм. Бул калп болуп калат. Чынын айтканда мен кандай десем, жетишпей калам да үйдөгү. Бирок тилекке каршы балам чоң, студент уже, ал көбүн өзү эле мага айтпай эле, өзү тойгузуп. Жок, эми кирди жуубайт, мен өзүм деле эме кылам, анда таптакыр эле эме болбой калам да. Бирок ошо тамакты кээбирде жасайм, кээбирде даяр жегенге аракет кылабыз. Эми аракет эмес, бирок ошондой болуп калат да. Мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша. Жашоодо кандай адамсыз? Өзүңүз кандай? Жашоодо мен негизи шайыр адаммын. Дайыма позитивдүү жүргөнгө аракет кылам. Эмне дегенде, кандай десем, эме проблемасы жок деле адам болбосо керек, бирок ошо ичимде болуп аткан нерсени сыртка чыгарганды мен жактырбайм да. Мен дагы ошондой позитивдүү адамдарды жакшы көрөм. Мен өзүм чөйрөмдө жакын мен адамдарым ошондой адамдар да. Эмне дегенде, бул жанагындай көп ойлонуп же мындай кандай десем, ушундай негативный адамдар менен жолукпа эметпегенге көп аракет кылам да, алысыраак болгонго. Эмне дегенде, кадимкидей ошонун баары сага жугат да. Энергиясы өтөт да адамга. Энергиясы, терс энергиясы өтүп калат да, өтөт. Ошондуктан мен өзү негизи мындай, кандай десем, тамашакөймүн. Ошондой адамдарды жактырам. Мисалы, дос кыздар менен жүргөндө же үйдө жүргөндө мени баары эле ой кудулсуң дей берет, сен бир кудул болсоң болмок экен депчи, билбейм, ошондой жагым да бар да. Ошондой аябай тамашакөймүн. Окутканда дагы, мисалы үчүн, кыздар келип калат да, эже деп, мени мугалим деп мындай коркуп, урушуп коебу же эметеби деп мындай кадимкидей кысынышат да. Мен
ошол кызды байкап, мүнөзүн байкайсың да эметкенден кийин анан тамашага салып, мынтип, түшүнбөй атса мындай кылып деп эметсем эле анан кийин айта келишет, эже бизди ушундай деп ойлогон эмеспиз депчи, аябай мындай сүрдүү көрүнөбүз. Бирок сиз менен мындай сүйлөшүп келсе, аябай ачык тамаша көй эжекесиз депчи. Мен ошондой негизи өзүмө ошондой болгонго жараша ушундай адамдар жактырам да. Адамга дагы жакшы маанай тартуулаганга аракет кыласыз. Ооба. Жакшы. Жашооңузда ислам дининин орду кандай? Эми буга албетте кандай десем, баарыбыз эле Кудай деп жашайбыз. Мен деле ошол Кудай деп жатам, Кудай деп турам. Бир эле намаз окуганым болбосо, калганын баарын мен деле ошол кандай десем, Кудай жолунда жүргөнгө аракет кылам да. Эми мен ойлойм, бул жерде сөзсүз түрдө эле мындай жана 5 маал намаз окуп, деле жакшы нерсе, бирок бул адам көңүлү, жүрөгү даяр болуш керек. Таза болуш керек да. Жаман нерселерди кылбай, алдабай дегендей, бирөөнү сыздатпай, бирөөнү ошо жаман жолдон алыс болсо, Кудай ошондой адамдарды жактырса керек деп ойлойм да. Бул жеке менин мүнөзүм. Жакшы. Убакыт учкан куш деп коет. Биздин да убактыбыз согуна чыгып келатат. Убактыңызды бөлүп келип бизге маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиз үчүн эркин микрофон. Рахмат. Мен айта кетет элем, ушул жалпы кыргыз элиме, айымдарга дайыма ден соолукта болуңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун, көңүлүңүздөр эч качан чөкпөсүн, кыргыз жерибизде тынччылык болсун. Айтканыңыз келсин. Кадырман телекөрүүчүлөр, Дил маек көрсөтүүсүнөн визажист, косметолог Гүлзат Иманалиева менен болгон маекти көрө алдыңыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта болуңуздар. Көрсөтүүнүн өнөктөшү Алесто Плесиero сулуулук борбору.